вполне можно переделать. Ну, мне надо идти. Я озвучить. Yaxşı söylüyor. Yıldan beri internet. Bardan 250 bala. Bunun içinden 143 bala yetim jana karos kalgan bala. Kalgan jana ana nemi bu dagı kuvanычтуу нерсе бизден акимибиздин быйыл жан келди. Şu kelgen күнүнөн тартып биринчи күнү келгенден эртеси эле келдиңизби? Эртеси келип ушу жетимде спонсорлорду тартып берди. Бүгүнкү күндө жашоонун өзү талабыбызда издениш керек. Учурда эгерде жетекчилер мыкты болсо, тың болсо, өзүнүн алган чарбасын же болбосо мекемесин тагдырын чечүү учуру азыр келди. Мен эмне үчүн айтып атам, мына Райымбек Успаевичтин мектебинде турабыз, жетимдер мектебинде. Жыйынтык аябай көп. Анын баарын жириктеп айтыштын кереги жок. Мына бүгүнкү сиздердин келишиңер, өзүңүздөр күбө болдуңар. Бир топ муктаж болгон учурда бир топ мына гүл азыктар келип түшүп калды. Анын ичинде ун, май, шекер жана да башкалар. Бул эмнеликтен болот деп айтар элем. Бул ошол мекеменин милдетин алган, ошонун тагдырын чечкен жетекчилер кыймылдап аткан соң мына ушундай жыйынтык болот деп айтар элем да. Бүгүнкү көрүнүштүн бирден бир мисалы ушул. Себеп дегенде ушул жетекчи катары нан азык затынын көтөрүлгөн. Эгерде чын байкай турган болсок, кийинки убакта ресурстарды жана ишке муктаждарды терең изилдеп. Эми сиз жана класты көрүп коесузбу? Эми көрүп алып кетейинби? Биздин эл Кому подсказывает, да? бу жерде биздин жашоочубуз. Отурабы? Алло, Панфилов, давай, Панфилов. О, сиздер сиякта бүтүп атат. Az. Менин атым Алымбеков Бакыт. Менин толук аты жөнүм Алымбеков Бакыт. Мен ушул мектепте 1-класстан бери окуп келе жатам. Былтыр 11-ди бүттүм. 11-ди бүткөндөн кийин азыр деген Арабаева университетинде окуп атам, сырттан окуусунда. Азыркы учурда ушул өзүм бүткөн, учкан уяма кайта кайрылып келип иштеп жатам. Эмгек жолум ушул жерден баштап. Азыр мен компьютер сабагынан берем окуучуларга, анан тарбиячыда болуп иштейм. Эми мындай, Аске, бу эктин кызыгы мындай да, бизде 147 бала. 147 бала болгондон кийин анын ичинде 7 жаштан 18ге чейин бар. Ото 19 жашта бар биздин балдарыбыз да. Анан кийин эми чоңдоруна бөлөп еттим. 5, 6, 7, 8, 9га. Силер эгер конкурс, комнаттарыңды өзүңөрдүн бир мындай чыгармачылыгыңар болсо, өзүңөрдүн эмеңер боюнча оформление кылгыла. Бирок могу бүгүнкү турганды мен дайындап бердим. Эми биекте дагы мына стенаны кандай оформлять этет? Булар сайма-саят. Булардын эмелери бар, кружогу бар, булардын жанагы шивиясы бар. Ошону мынау өзүңөр билгенче оформлять эткиле. Кайсы мынау эме комната отличать этсе, биринчи орундан 3-өө, экинчи орундан 3-өө, үчүнчү орундан 3-өө. Шыгылы менде служебный машина бар да 20 бала атат да. Ошо 20 балаңарды филармонияга алып барып,
ушундай жакшы оформление кылган үчүн деп концерт көрсөтүп келебиз. Ал бүтөт. Ал бүткөндөн кайра объявление болот, дагы конкурс. Баягы мелдешип калышат да. Анан дагы бир жолу ушундай организация этип баштадык. Мына улуу тарбиячысы мен бул себепти мен келтирдим. Анан булар дагы кошумча кылып уже баштадым, мына көрсөтөм сизге. Уже комнаттарды мындай индивидуально өзү каалагандай кылып оформление кылып атышат. Вот где надо снимать. Вот это здание у нас была даже идея продать вообще. А потом раз и восстановили. Поет, барды было. Эме, бушпет, деньги заработали. Быйыл мынакей гөлгө барып келишти, канча анан повар кондитер уже чыгышат. Готовы дөрмүн кармандарын болду. Вот такой условие создали. Ошол кеңеш ким жакшы окуса, ошол стипендияны ошол. Мына биринчиден сиздерге келген максатыбыз сиздердин интернет менен кошо чогуу иштешели деп атабыз. Себеби биз сиздердин районуңузда да жумуш орундары түзүп ишкана ачалы деп атабыз да. Токен комбинатын ачабыз, Кудай бурса. Ал жерге бизге абдан көп жумуш орун түзүлөт да, абдан көп адистер керек болот. Ошондуктан мына бул жерге келген себеби жылына 2 баланы биз өзүнүн эсебибизден жогорку окуу жайына окутабыз. Калган балдарды болсо мына адистердин өзүнүн кандай квалификациялык тизмеси бар. Ошого карата алып, сиздердин ичиңиздерден алып, ар кандай кесиптин ээлери болгонго аракет кылабыз. Бул биринчи маселе. Экинчи, баалы эми сиздер менен азыркы заманда баалы бизнестин заманында бизнес катары сүйлөшүп кетейин деп келдим. Стипендия фонду түзүлөт. Стипендия фонду болсо бул жерде өзүнчө кеңеш болот. Мына сиздин президентиңиздер бар экен, бул жерде мектептин президенти бар экен, директор бар экен, теги окуу бөлүм башчысы, айыл өкмөтүнөн болуп, ошолор ошол стипендияны кимге бергенди чечет да. Бирок мындай болот. Ким жакшы окуса ошол алат. Анан бир жолу берди эле деп, ошол боюнча жылдын аягына чейин мен стипендия алам деп төрдө жата берген болбойт. Быйыл мисалы үчүн ошол чейректе жакшы окудуңбу? Эмки чейректе жаман окуп калсаң, башка бирөөгө кетип калат стипендия. Советтин чечими боюнча. Советтин чечими менен ушундай баал атаандашуу менен чечиле турган маселе болот да. Андан тышкары дагы биздин бул сиздерге дагы сунуш кылалы деп атабыз. Мына жана кесипчилик училищебиз бар деп айтып атпайбы? Келип дагы көрүп кетебиз да, мүмкүн бар болсо, мен жана балдардын өзүнүн кандайдыр бир кайсыл кесипке кыласы көбүрөөк болсо, ошону карап көрүп дагы кесипчилик жактан бир багыт ачып койсок деген ой бар да. Мүмкүн жана ал азыр тигүү кийими жакшы кетип атпайбы? Мүмкүн сиздерге тигүү машинесин алып келип берип, уштерден өзүңүздөр тигип, өзүңүздөр сатып, ошодон түшкөн акчаны өзүңүздөр оборотко салсаңыздар болот да. Бара-бара өзүңүздөр өркүндөтүп кетип, мүмкүн Кыргызстандын эң кыйын чыгаан бизнесмен ушул жерден чыгып калар келечектечи. Мүмкүн премьер-министр чыгып калар, мүмкүн президент чыгып калар. Бирок ошонун эмесин пайдаланып азыр ушул жерден түзүп койгон туура деп. Биз азыр стипендия фонду 2000 сом деп коюп атабыз башында. Общий да бул? Аны ошону көрөбүз да. Мындай улуу балдарга эми көбүрөөк керек да. Эмне мисалы үчүн кыздарга баал эми кыздар отурат да көбүнчө баягы бет май, каш май деп алыш керек да. Аларга көбүрөөк бериш керек мисалы үчүн. Анан ошону карап мындай өздөрү чечет да кыскасы. Анан кийин мындан тышкары мен мындай эки жактара чет мамлекеттерде башка жерде көп болом. Силердин ошол баал ыхласыңарды көрүшүм керек да, байкашым керек. Мен 2-3 жолу келип кетем. Кайсыл багытка силер көп кызыгасыңар. Эгерде мисалы үчүн тил жагына кызыксаңар, мүмкүн тил жагынан да жардам беребиз, ошол изилдөө жагынан, ошондо үйлөнүү жагынан.
Бирок мен айтып коет элем, ошол кыргыз баласы туулгандан кийин биздин киндигибиз тоонун башында да, ошол тоонун жегинде, таза суунун жегинде, ошол ыйгала тоон тегерегинде. Ошон үчүн биз кыргызга Алла Таала берген өзүбүздүн рызкыбызды алып, ошону колдоно билгенди билишибиз керек да. Ошого эми жаш бала кезиңиздерден ошого ыхласыңарды ошого коюшуңар керек, менин оюмча да. Ошон үчүн мына биз комбинат курабыз деп атпайбызбы? Ошондуктан кесипти ошондой тандабаш керек. Ушул жерден иштеп, ушул жерден бакыт рызкы таап, ушул жерден үй бүлө таап, ушул жерден бала чака багып дегенде ошондой колуңар көтөрүлө тургандай кылышыңар керек да. Эки жакка барып, Казакстанга же Россияга барып бирөөнүн эшигинде иштегенден көрө, ушул жерден өзүңөрдүн эмгегиңерди таап алсаңар, ошол менин тилегим ошол да, ошол максат менен тилек менен ушул жерге келип атабыз. Мен Батырбек кызы Канет 11 класстын окуучусумун жана ушул жатак мектепте жатам. Мектептин президент катары өз ишимди аткарам. Концерттер да келет, көп эле нерселер бизге жакшы эле шарттар түзүп берип атат. Биз ошого дагы бир катар учурдан пайдаланып рахматыбызды билдирип кетели. Мындан тышкары биздин мектепте ушу маданий жактан багыт алган окуучулар да бар да. Биз өзүбүз дагы ушу концерт андай мындай кечелерди уюштуруп кетип атабыз да. Анан мен кыска сөз менен айтканда бүт бардыгы бизге жетиштүү. Биз ошо рахмат айтабыз. Азыр мына бүтүрүп алды, Кумтөрдө эмеден жетекчиси болуп иштеп атат, геологтордун. Азыр эми болсо, мына ошону айтат, мындан же ушу район суусун ичип аткандан кийин ушуга байланууга аракет кылыш керек. Себеби баарын көрүп келдим. Бирок кыргыздын жеринде укмуш, керемет жер жок. Кеңирлик тала мындай даан десең даан, жүзүм десең жүзүм, коон десең коон, жер жемиш төгүлгөн жер жок. Мен ачыгын айтып коеюн, мындай жер таппайсыздар. Барсаңыз чымын-чирке, орун бар ошол жерде, таза суу жок. Бизде эми мына көрүнүп турган бул жуунуучу бөлмө, бизде населениеде суу проблема да. Эртең менен гана берет, кечинде гана. Анан ошон үчүн бизде бул жерде суунун деңгээли көтөрүлбөгөндөн биз жакында мына грант утуп алдык 65 миңдин тегерегинде. Кудай буйруса эми суудан проблема чечилет деп ойлойм. Не морайте, не мочите, сами сколько. Так, это по двое, ребят. Ay baldarım organizованный oldular mı da güçlü здоровый. At bak. At koyayım. Помочь пацанам надо. Это мешок первый лопнулся. Да, мы сейчас отдадим ее. Положите себе на пол. Рядом. Ага, положите рядышком. Ой, спасибо. Чайный да. Сейчас. Биз бул Панфилов айылындагы мектеп интернатка келген себебибиз ошол колдон келген жардамды мына азыр өзүңүздөр байкап турасыз, тамак аш маселеси кымбат болуп турат. Окуу маселеси, башка эле жашоо турмуш кымбат болуп атпайбы? Ошону бир аз колдон келишинче жеңилдетели деген тилек максат менен келип отурабыз. Мына бүгүн бул жерге 1 тонна жогорку сорттогу уун, жарым тонна кант, 50 литрден ашык май, жана башка чай, ушундай эмелерди алып келдик да. Мындан башка
Biz bu школ интернаттын жетекчилери менен жолугуп атайы келишимге кол койгонду чечтик. Бул боюнча биз жылына бул жерден 2 баланы өзүнүн эсебибизден жогорку окуу жайына алып кетмек болуп атабыз. Андан тышкары бул жерде жакшы окуган балдарды ошондой кандайдыр кызыкчылыгын пайда кылыш үчүн өзүнчө стипендиялык фонд түзүп, ошол фондду бул жерден байкоо кеңешин түзүп, байкоочулардын кеңешин түзүп, ошолордун колуна берип, бул жерде өздөрүнүн өздөрү башкаруу системасы жетиштүү экен, өздөрүнүн окуучулардын ичинен даже президент шайланыптыр. Ошолордун колуна берип, ошолор өздөрү башкарып, ошол стипендиялык фондду өздөрүнчө каржылашып, балдардын кызыкчылыгын көтөрүп, ошондой жакшы бир эмелер сунуш кылып атабыз да. Мындан тышкары бул жерде абдан таң калыштуусу, акыбалы абдан мындай жакшы экен. Директордун эмгегин баалап кетиш керек да. Бул жерде абдан чоң. Мен көп эле жерлерде болдук. Мындай жакшы акыбалдагы мектеп-интернаттарды мен көргөн эмесмин, чынын айтайын да. Мына Россияда да жүрөбүз, башка жерде мындай Россияда да жок, чынын айтканда. Бирок ушул жерсе чөгүп кетпесин үчүн биз жапатырма мындай эл, мындай бизнесмендер, саясатчылар баары мындай колдоп, ушундай жакшы демилгенди колдоп көтөрүп турушубуз керек да. Ошондуктан мындан тышкары бул киши бул жерде чарбачылык кесип училищесин ачыптыр. Биз бул жерде алтын кенди ачайлы деп аткан тилегибиз бар да, мындай ишкана куралы деген. Ошол жерден ошону кандайдыр базалык эме катары, окуу ишканасы катары колдоо эле деп атабыз. Ошондуктан мындай жакшы мындай изилдеп көрүп туруп, кандай кесиптерди ача турганыбызды ошол жетекчиси менен сүйлөшүп атабыз. Келишимге бул да келет, Кудай буйрса. Бул жерден да ошондой мындай адистер даярдоонундагы ошону карап чыгалы деп атабыз да. Мен ушул учурдан пайдаланып, сизге ушундай чоң ыраазычылыгымды билдиргим келет. Биздин суточный нормабыз 28 сом да. Ошо өткөндө акыркы совещание жана при директору деп коет, ошондо көп вопростор көтөрүлдү да, кичине тамак тартыш болуп калды да. Анан эми бүгүнкү алып келген мына 1 тонна унуңуз, 500 килограмм кумшекер, майыңыз, чайыңыз, жана башка продуктаңыз бизге, мен ойлойм, мына дотация катары тамагыбыздын баасын бүгүнкү күндө эптеп 42 сом, 50 сомго жеткирсек болот го деп ойлойм. Бул үчүн сизге бул ушу быйылкы жылдын ушу эң алдыңкы иши го деп ойлоп атам. Мага кылган бир кубанычыңыз да бул. Анан экинчи кубанычыбыз болсо, мынадыр сиз ушу бизде алтын комбинатын баштап ишиңизди алдыга койдуңуз. Мен билем, иш баштадыңыз. Биз эми чын жүрөктөн тилектешпиз. Азыркы ушу кылып аткан ишиңиз бул Жайылма айылына, Панфилов айылына, деги эле ушу Панфилов району боюнча жана өткөндө да аким токтолуп кетти. Биз ушу мен жетим балдарым атынан, биздин өзүбүздүн администрациянын атынан сизге ыраазычылыгымды билдирип кетем. Таазим этебиз. Ушу эске алып, ушу эшекте бир жетим балдар интернаты бар эле деп, иш башыңызды ушу бизден баштаганга мен кубанычтамын. Анан акыркы жана айткан сөзүңүзгө мен ушунча бир мындай жана мугалимдердин алдында өзүңүз убада берип кеттиңиз. Эртең бир күнү отуруп соглашение түзөлү. Анан кандай жардамдар болуп турса, ошону ошол кагаз жүзүндө бири-бирибизге жардамыбызды көрсөтүп туралы дегениңизге мен ыраазымын. Жетим жана кароосуз калган мектеп, жетим жана кароосуз калган мектеп эме. Вот он с самого начала Мына жолдун эмесин коем, бир класста алды. Помоги мне. Он подал руки. Мисалы Бадалов деген бар. Муну оролду айтында бекер нам берет. Билесиңби? Бир айнан. Принеси, а потом посчитаешь. Пора. Ну да, конечно, да. Это очень хорошо.
вообще казонное на уровень питания такой останется. В этом году вообще вот получается, с мясом не напишешь, а вот растянешь, что напишешь. А нет, у вас кофточка, не надо снимать. Ручки вот так. Вот надо делать. Ага, как будто вот так.